Бишкекте өрөө учурган окуя катталды. 3-класстын окуучусун жүк ташыган унаа тебилеп кетти. BYD электромобиль унаасы Азербайжанда бетон тосмону сүзүп учуп өткөнүн көрүүгө болот. Бишкектин соода борборлорунун биринен эскаватордон 4 жашар кыз кулап кеткендиги айтылды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеону астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте жүк ташыган Mercedes Sprinter унаасынын айдоочусу 3-класстын окуучусун тебелеп кетти. Кырсык бүгүн түштөн кийин Көлмө жаңы конушунда болгон. Бала алгач ордунан тура калып, кийин эсин жоготкон. 9 жаштагы жаран ооруканага жаткырылды. Абалы туруктуу. Патрулдук милиция айдоочу соо болгондугун, унаасы айып короого токтотулганы кабарланды. Казакстанда курьер болуп иштеген жигиттин жонуна тирүү козу көтөрүп бара жатканы видеого түшүп, сот тармактарда кеңири талкууга алынды. Бул өзгөчө көрүнүш көпчүлүктүн көңүлүн көтөрүп, социалдык тармактарда жылуу пикирлерди жаратты. Колдонуучулар анын аракетин тамаша менен кабыл алып, экологиялык жеткирүү деп аташты. Кинодогудай Азербайжанда унаасы менен айдоочу жогорку ылдамдыкта бетон тосмону тешип өтүп, унаалардын үстүнө кулап түштү. Азербайжандын борборунда таң калыштуу жол кырсыгы болду. Бул такси кызматына таандык BYD унаасы жогорку ылдамдыкта бетон тосмону тешип өтүп, кошумча жолдон проспектте түз эле каттап бараткан унаалардын үстүнө кулап түшкөн. Кырсыктын кесепетинен 2 адам жабыркады. Жергиликтүү ММКлардын маалыматына ылайык, рулда отурган айдоочунун бутунда окуя болгон учурда электрондук билерик болгон. Мындан тышкары кырсык маалында ал адам мурда соттолгондугу аныкталган. Ал эми унаа башка адамдын атына катталган экени маалым болду. Кадам жайдагы арыктын ичинен адамдын сөөгү табылды. Аны 20 күндөн бери издеп жатышкан. Кадамжай районунда 20 күндөн ашык убакыттан бери дайынсыз болуп жаткан Аселбек Халматовдун сөөгү 10 апрель күнү табылды. Бул тууралуу өздүк булактар кабарлады. Маалыматка караганда анын сөөгү Кадамжай районунун Актурпак айыл өкмөтүнүн Жаңы Жер айылындагы суунун ичинен табылган. Ал сууда 10 күндөн ашык убакыт жаткан. Маркум 46 жашта болчу. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Англия сезондук жумушчулар үчүн виза акысын көтөрдү. Улуу Британия виза төлөмдөрүн жогорулатты. Жаңы эрежелер 9 апрелден тарта күчүнө кирди. Эми убактылуу жумушчу визасы үчүн төлөм 298 фунттан 319 фунтка чейин көтөрүлдү. Башка визаларга, анын ичинде туристтик визаларга да тиешелүү өзгөртүүлөр кирди. Жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору Кыргызстандын жарандарына бардык жаңыланган шарттарды кылдаттык менен изилдөөгө чакырат. Булак репортер Кежи. Бишкектеги соода борборлордун биринен 4 жашар кыз эскалатордон кулап кеткени айтылды. 11 апрелде Бишкектеги Дордой Плаза 2 соода борборунда 4 жаштагы кыз эскалатордон кулап кетти. Көйлөрдүн айтымында аял 2 баласы менен түшүп келе жатып, кыз апасынын колун кое берип, алдыга жыла бергенде тең салмактуулугун жоготуп кулап түшкөн. Бала башынан жаракат алып, дароо тез жардам чакырылган. Дарыгерлер кыздын бетинен жеңил жаракат алганын, абалы оор эместигин билдиришти. Ал шаардык ооруканасына жеткирилип, медициналык кароодон өткөндөн кийин үйүнө чыгарылган. Соода борборунун администрациясы бул боюнча түшүндүрмө берип, баланын абалы жакшы экенин билдирди. Ошондой эле коопсуздук эрежелерин сактоого чакырышты. Булак Кактус Кежи. Москвада 15 жаштагы өспүрүмдөн ашыкча 14 тиш табылды. Москвадагы Рошол атындагы балдар клиникалык борборунун дарыгерлери 15 жаштагы баланын 14 ашык тишин алып салышты. Бул тууралуу орус басылмалар жазды. Маалыматка караганда өспүрүм тишинде көйгөй бар экенин айтып кайрылган. Текшерүү учурунда дарыгерлер анын ашыкча тиштери бар экенин аныкташкан. Ашыкча делген тиштер анын негизги тиштеринин өсүшүнө тоскоол болуп келген. Бейтап жаак хирургия бөлүмүнө жаткырылып, операция жолу менен тиштери жулунган. Учурда анын абалы жакшырып, ооруканадан чыгуу алдында турат. Толук айыгып кеткенден кийин ортодонтикалык дарылоо жүрөт.
Жолтуруп телефон номерин калтырбай кеткен унаанын терезесине кат жазып кетишкен. Ачуусу келип жарылган бишкектик айым ал жолун туруп унасын калтырып кеткен башка кишиге помадасы менен ушундай кат жазып кеткен. Булак, Назар Ньюс KG. Вот так надо наказывать. Зачем водить, придурок? Где телефон, идиот, мал. Вот так. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кредиттин номерлер Мбанк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.